2022-жылы 23-июль күнү эжем Замирбек Кызайымовго асынып каза болгон. Ошондон бери мына 1 жыл өттү. Бирок биздин үнүбүз эч кайсы жерге мындай биздин үнүбүздү эч ким уккан жок. Биздин үнүбүз эч жерге жетпей жатат. Аргасыздан кайрылып атабыз. Ушул малга чейин эжем өткөндөн бери, балдары 1 жылдан бери апам өз карамагына алып, өздөрү карап жатышат. 3 бала менен апам 3 небереси менен ошол үйдө жашап жаткан. Апам өзүнүн кичине ден соолугуна байланыштуу больницага жатып, лечение алышты. Балдарды болсо 15 күндүк санаторияга жаткырганбыз. Балдар болсо жаткырганыбыздын себеби балдар ушунчалык коркуп калган. Ден соолугу ошол апасы өлгөн маалда 3 бала ошол балдар жанында болгон да. Ошондуктан биз ушул күнгө чейин балдарды дагы больницаларга көрсөтүп, лечение алдырып келебиз. Ошол себептен апам больницада ооруп чыгып үйдө болуп калгандыгынан алар пайдаланып, 6 август күнү келип үйдүн эшигин бузуп, кулпуларын сындырып, бар жокту талкалап, эми талкалап деп айта албайм, бар жокту чачып кетиптир. Эжем өткөндөн кийин соттун чечими боюнча кайненеси тарабынан моралдык жактан 100 000 сом өндүрүлгөн. Ошонун 30 000 акчасын иштетишип, 70 000 акчаны ошол үйдүн бүтпөй калган комнатасынын патологун жана дуалдарын ишип атамын деп ошол үйгө алып барышкан, булар уста салабыз деп. Бирок ошолго жетпей, апам ооруп калгандыгына байланыштуу ошол үйдө калып кеткен ал акча. Кече күнү 6 август күнү кириптир. Ошол акча жок, азыркы күндө эшик ачык, талкаланган боюнча турат. 9 август күнү сот алимент боюнча сот болгон. Сотко келгенибизде биз соттун ичинде отурганыбызда алар келип арыз таштап кетиптир. Бирок сот болбой калды. Биз эч кандай материалдар менен, кагаздар менен таанышкан жокпуз деп алар арыз таштап кетиптир. Биз азыркы сот 23 августка жылдырылды. Прокуратурага арыз менен кайрылабыз деп кирген элек. Бирок ошол жерде биз кездешип калдык прокуратуранын алдында. Ошол жерден чоң чыр-чатак чыгып кетти, анткени биз кирип баратканда эле эшиктин оозунан алар чыгып келип аткан болчу. Бирок ошол жерден бизди көрүп эле алар мындай ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, силер эми апама асылып кетти, сен апамды каматып бердиң, соттотуп бердиң деп туруп ооз калгыс сөздөр менен сөгүп бергенде апам жини келип ошол жерден эмоцияга алдырып, ыйлактап мынтип эме кылганда Жапаров курсант бир тууган анын акеси болот, колунан кармап туруп эле ошол биз КППнын ичинде турганбыз. Ошол жерден экөөбүздү телтелеңдетип эле сүдүрүп алып чыкты эшикке. Сүдүрүп алып чыгып эле ошол жерден апамды жулкулдатып ары бери мындай түртүп туруп тээп өтүп кетип атпайбы? Тээп өтүп кеткенде ал апам башы менен катуу жыгылып, азыркы учурда больницада оор акыбалда жатат. Азыркы учурда тоо курдагандар дагы камалып атат. Мына эжемди өлүмгө чейин жеткирип, эжем өзүн асып каза болгондорго, ошолго жеткирген адамдарды неге ушуларга сот жогорку органдар иштебейт? Азыр мына апамдын акыбалы дагы өтө оор акыбалда турат. Биздин ушул менин апам, ата-энемдин жана ушул 3 небересинин укуктарын коргоп берүүңүздөрдү мен суранып келем. Биздин үнүбүз эч кайсы жерге жетпей атат. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сизден суранам.